Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан кийин мекемеде кадрдык өзгөрүүлөр активдүү жүрө баштады. Борбордук аппаратта жана аймактык бөлүмдөрдө жетекчилик курам жаңыланып, башкаруу иерархиясы кайра каралууда. Бул жөн гана кадр алмашуусу же коопсуздук блогунда терең трансформация жүрүп жатабы? Детектор берүүбүздө ушул суроого жооп издейбиз, экрандан алыстабаңыз. Ташиевдин кызматтан алынганы расмий жарыялангандан кийин көп өтпөй анын бир катар орун басарлары кызматтан бошотулду. Анын ичинде биринчи орун басары Курбанбек Абазов, киберкоопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборунун директору Даниэль Рысалиев, антитеррордук борбордун жетекчиси Элизар Сманов бар. Бул кайдимки жетекчи алмашса командасы дагы алмашат деген практикага окшош көрүнгөнү менен масштаб жана ылдамдык жагынан алганда процесс ыкчам жана комплекстүү жүрдү. Андан ары структуралык өзгөрүүлөр башталды. Чек ара кызматы УКМКнын курамынан чыгарылып, президенттин карамагына өзүнчө орган катары түзүлдү. Эске салсак, мамлекеттик чек ара кызматы 2020-жылы Камчыбек Ташиевдин жетекчилиги астында УКМКнын карамагына өткөн. Чек ара кызматы ушуну менен 3-чү жолу атайын кызматтын курамына кирип, кайра чыгарылды. Ошондой эле мамлекеттик күзөт кызматы да түздөн түз президенттик вертикалга өттү. Бул кадамдар коопсуздук блогу кайра алып жатканын көрсөттү. Мындай чечимдер кадрдык ротациядан да терең процесс жүрүп жатканынан кабар берет. Буга чейин президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде коопсуздук тармагында жаңы чакырылыштар жаралганын белгилеп, УКМКда заманбап коркунучтарга жооп бере турган сапаттуу реформа жүргүзүлөрүн билдирген. Мамлекет деген тирүү организм, ал дайыма өсүп өзгөрүп турушу керек. Кече улуттук коопсуздук алдында башка чакырыктар турса, бүгүн таптакыр башка чакырыктар турат. Ушул реалдуулуктарды эске алуу менен УКМКда сапаттуу, заманбап коркунучтарга жана глобалдык өзгөрүүлөргө жооп бере турган реформа жүргүзүлөт. Дүйнө өзгөрүп жатат. Ошого жараша биздин мамлекеттик институттарда алдыга жылып, жаңыланып турушу зарыл. Көп өтпөй президент күч түзүмдөрүн реформалоо боюнча дагы бир кеңири маек берип, алдыда масштабдуу өзгөрүүлөр болоорун ачык айтты. Алдыда күч түзүмдөрү боюнча чоң реформа турат. Мен бул реформаны мурда эле жасай баштайын деп пландагам. Бирок ар кандай себептер менен улам жылдырылып келген. Эми буюрса жакында баштаймын. УКМК өзүнө тиешелүү иштер: чалгындоо, контрчалгындоо, конституциялык түзүлүштү коргоо, терроризм, экстремизм, бандитизм, баңгизаттарга каршы күрөш жана башка иштер менен алек болот. Ушул тармактар боюнча тергөө укуктары өздөрүндө калат. Экономикага киришпейт. УКМК эмне менен алек болуп жүргөнүн, ким анын кызматкери экенин эч ким билбеши керек. Реформадан кийин мурдагы КГБдай накта атайын кызмат болот. ИИМ да өздөрүнө түздөн түз тиешелүү милдеттер менен гана иш алып барат. Тармагына тиешелүү тергөө укуктары өздөрүндө калат. Албетте, тизме түзүлүп, кайсы укуктар кимге берилери мыйзам менен кабыл алынат. Жаңы тергөө комитети түзүлөт. Тергөөнүн баары аларга өтөт. Башкы прокуратура менен аскер прокуратурасы болсо, баарынын үстүнөн мыйзамдуу иш алып барылып жатабы, ошону көзөмөлдөйт. Анын айтымында өзгөрүүлөр улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин, ички иштер министрлигин жана тергөө системасын камтыйт. Жаңы тергөө комитети түзүлүп, тергөөнүн баары ушул органга өткөрүлөт. Ал түздөн түз президентке баш ийет. Ал эми башкы прокуратура мыйзамдуулукту көзөмөлдөө функциясын аткарат. Президенттин түшүндүрмөсүнө ылайык, мындай модель ыкчам кызмат менен тергөө функциясын ажыратуу аркылуу административдик басымды азайтып, адам укуктарын коргоону күчөтүүгө багытталган. Бул билдирүүлөр кадрлык өзгөрүүлөрдүн артында кеңири институционалдык трансформация турушу мүмкүн экенин билдирет. Жалпысынан бул өзгөрүүлөрдү эки негизги өңүттө кароого болот. Биринчиси борборлоштурууну бекемдөө, коопсуздук органдарынын саясий нейтралдуулугун сактоо жана башкарууну бир колго топтоо максаты байкалууда. Чек ара жана күзөт кызматтарынын түздөн түз президенттик вертикалга өтүшү коопсуздук блогунун башкаруусун бир колго топтоо тенденциясын айгинелейт. Бул модель жоопкерчиликти тактоого шарт түзүшү мүмкүн, бирок ошол эле учурда бийликтин концентрациясын да күчөтөт. Экинчи, таасир балансынын өзгөрүшү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилигинин алмашуу
катышуусу жана аны коштогон саясий ротациялар мамлекеттик институттарды таасир балансынын кайра түзүлүп жатканын көрсөтөт. Бул жерде негизги суроо жүрүп жаткан процесстер чыныгы реформанын башатыбы же кадрдык алмашуу менен гана чектелеби? Юрист Татыбүбү Эргешбаеванын пикиринде акыркы 5 жылда аталган мекеменин ыйгарым укуктары кыйла кеңейип кеткен. Тактап айтканда антикоррупциялык кызмат УКМКнын курамына өтүп, тергөө бөлүмүнүн мүмкүнчүлүктөрү күчөтүлгөн. Мындан тышкары мурда прокуратурага тиешелүү болгон айрым функциялар да УКМКга берилген. Финансылык полиция жоюлуп, анын ыйгарым укуктарынын басымдуу бөлүгү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен милициянын ортосунда бөлүштүрүлгөн. Өзү УКМКнын мурдатан эле эл аралык практикада эң керектүү функциясы бар. Бул жерде буларга мисалы эч бир нерсе менен алмаштыра албайсың булардын функциясынчы. Бир, бул деген чалгындоо, контр чалгындоо, тышкы чалгындоо. Экинчиси экстремизм, терроризмдерге каршы күрөшүү. Үчүнчүсү саясий стабилдүүлүктү аныктоо. Төртүнчүсү бул болсо деген мисалы тергөө бул ошо бардык шпионаж, экстремизм, терроризм башка тармактарга тиешелүү ушундай коопсуздукка тиешелүү болгон беренелердин үстүнөн иштөө. Жана эң алгачкысы булардыкы мына бул мамлекеттик коопсуздук жана коомдук коопсуздукту көзөмөлдөө да чоң полномочиялар бар. Бирок арадан акыркы 5 жыл мында аша чаап кетти да. Бул жери кайсыдан болду? Мисалы антикоррупционный служба деп коет, ошо коррупционный службаны өздөрүнө алып келишти. Андан сырткары 6-бөлүм бул тергөө бөлүмү, ошол бөлүмүн күчөйтүп салышты, прокуратуранын жарым функцияларын алышты, финансылык полиция ликвидацияга кетти. Анын дагы ыйгарым укуктардын көбү УКМК менен милициянын ортосунда бөлүнүп калды. Ошолордун айынан көптөгөн мамлекеттеги жалпы чөйрөдөгү болуп аткан процесстер мектептин техничкасынын деңгээлине чейин бизнесмендердин, алардын ишмердүүлүгүнүн коопсуздугу УКМКга көз карандуу болуп калды. Ошол негативдүү тенденция болуп калды да. Ошондуктан бүгүнкү күндө УКМКдан мына ушул көзөмөл жана бизнес, социалдык тармак, ушунга окшогон процесстерди антикоррупционный службаны жалпы элдердин үстүнөн жана бизнестин үстүнөн көзөмөл кыла турган функцияларды УКМКдан чыгарып, башка мамлекеттик мекемелерге тапшырыш керек. Анан ортодон бизнес менен иштей турган атаяк кызматтар керек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков реформага баруу туура кадам экенин, мыйзамдын негизинде айрым түзүмдөрдү толугу менен ажыратуу же бириктирүү маселесин карап көрүү зарылдыгын айтат. Улуттук коопсуздук кызматында реформаларга барууга туура келди. Себеп дегенде бир эле киши 5-6 кызматты, 5-6 тармакты көзөмөлдөп, аларды уюштуруп, аларды контролдоп алып баруу өтө кыйын болот. Дагы көп учурда алар бир толугу менен ишке ашпай калса дагы, экинчиден жана контролдон чыкканда башаламандык же болбосо кылмыштуу иштер болуп калышы мүмкүн. Анан чек ара азыр өзүнчө болду, күзөт кызматы өзүнчө болду. Бирок мурунку президенттердин убагында да ушундай чек ара күзөт бар улуттук коопсуздук кызматына кирип, кайра чыгып, кайра кирген учурлар болгон. Бирок бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаал болуп атат. Эми улуттук коопсуздук кызматында өзгөчө 2 башкармалык бар. Бул мурдагы АКС, 6-управление, анан конституциялык мыйзамды, конституциялык стройду коргоо, сактоо боюнча. Көбүнчө элдин көзүнө ар кандай иштер болгондо, бүдөмүк иштер болгондо мына ушул 2 башкармачылык көп талдоого алынат. Өзгөчө акыркы убакта 6-управление, 6-башкармачылыгы ар кандай себептер менен жанагындай алардын кээ бир кызматкерлери, мына 7-8 кызматкер азыр кармалып атат, шектүү деп. Ошолор өзүнчө бир Кыргызстандагы улуттук коопсуздук кызматынын аброюн түшүргөнгө бир көптөгөн себептүү иштерди жасап койду. Эми азыр тергөө иштери бардыгын талдайт, териштирет, билинет. Бирок ушулдан сабак алып,
ушундан улуттук коопсуздук кызматынын жаңы жетекчилери, андан тышкары мамлекеттик деңгээлдеги жогорку жетектеги бийликтер бир жаңсалдуу ой пикирдин негизинде өзгөрүү, реформа жасаганга бардык шарттарды түзүш керек. Азыркы убакта улуттук коопсуздук кызматынын 6 управлениясинде көп тармагы боюнча, аларда көп да управление ичинде дагы бир нече управление бар, службасы. Ошонун ичинен кайсынысы мамлекетке өтө керектүү экономикалык коопсуздук боюнча, тышкы ички экономикалык коопсуздук боюнча ошолорду карап чыгып, керек болсо кээ бирлерин кыскартуу, анын баягы потенциалын мындайча айтканда эл алдына көргөзүү боюнча, отчетун берүү боюнча бир өзгөрүү, реформа иштерин жасабаса, албетте улуттук коопсуздук кызматынын аброюн көтөрүү ушул ситуациядан кийин өтө татаалыраак болуп калды. Буга чейин айтып кетпедимби, чек арадагы күзөт кызматы да комитет улуттук коопсуздук кызматына кирип бир нече жолу чыккан. Бунун бардыгы мамлекеттеги кырдаалга байланыштуу болуп калды да. Эгерде ошондой болбош үчүн буну мыйзам түрүндө толугу менен ажыратуу же болбосо толугу менен бириктирүү мындай чарбасын карап көрүш керек. Бирок бүгүнкү күндүн кырдаалына байланыштуу экөөнүн ажыратканы бир чет абдан туура эле. Себеп дегенде күзөт кызматы да, чек ара кызматы да өздөрүнүн алдына койгон маселелерин, тапшырмаларын өз алдынча так аткарганга бардык шарттарды түзүш керек. Антпесе жанагындай монополизация бир адамдын колунда болуп калганда айдан кыйынчылыктарды да түзүп коет. Ал эми Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова түмөнкүлөргө токтолду. Бул реформа 5 жыл мурун эле өткөрүлүш керек болчу, анткени бул алгачкы реформалардын бири болуш керек эле да. Эми жалпысынан коопсуздук, бул коомдун коопсуздугу, ар бир жарандын коопсуздугу, анын адам укуктары, эркиндиктерин кепилдениши, анан тартип ушул реформаны эң башынан өткөрүп коюш керек эле да. Анан эми азыр 5 жылдан кийин ушул маселе туруп атат. 5 жылдын ичинде эмнелер гана болуп кеткен жок туурабы? Канча деген адам репрессияланып кетти. Андан башка канча деген мүлк тартылып кетти, жеке менчик укугу бузулуп атат бир жерде эле. Бизнестер жабыркап атат. Ошол себептен бунун кесепетин азыр көрүп атабыз да. Реформа жоктугунун кесепетинчи. Неге мындай болуп кетти? Анткени ушу бийликтегилер укук коргоо органдарынын, коопсуздук органдарынын өзүнүн баягы саясаты үчүн пайдаланып кетти да. Бул жерде адам укуктарынын үстөмдүгү эмес, саясий максаттуулуктун үстөмдүгү орноп калды. Анан ошол саясий максаттуулук үчүн, саясий керектик үчүн бул органдар пайдаланып кетти дагы. Ошол себептен азыркы күнгө ушундай бир калыпка келип калды да. Ишеничтен чыгып калды, элдин ишеничинен чыгып калды деп айтсак болот да. Болгондо дагы мисалы укук коргоо органдарына карата коомдо сыйлоо эмес, коркуу сезим пайда болуп калды да. Булардан жаман сезим, анткени коркуп турган адам эртеби кечпи тап берет да, коркуп турган адамчы эртеби кечпи. Ошон үчүн укук коргоо органдарына карата азыр дагы реформаны башташ кеч эмес, менин оюмча. Биринчиден буга чейинки болгон мыйзамсыз иштердин баары каралыш керек. Күнөөсүз алардын ичинде мисалы биз 4 жылдан бери соттоп атат, 4 жылдан бери сот битпейт. Күнөөсүз адамдар камактан чыгыш керек, акталыш керек, реабилитация болуш керек. Анан эми эң негизги маселе бул жерде биз баягы укук коргоо органдарынын реформасы деп атпайбыз. Ал реформа кандай максаты, негизги максаты эмне болуш керек? Негизги максаты адамдардын укуктары менен эркиндиктерин камсыздаш керек. Булардын негизги максаты ушул. Кандай ишмердүүлүк кылбасын, акыры ошол максатка келиш керек да. Бийликти коргоо эмес, коомду коргоо, адамды коргоо, жаранды коргоо болуп атат да. Ошол багытта кетиш керек, реформа сөзсүз керек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жаңы жетекчиси Жумгалбек Шабданбеков Вечерний Бишкек басылмасына берген маегинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин саясаттан ажыратуу зарылдыгын белгиледи.
Анын айтымында комитет саясий партиялардын, ар кандай идеологиялардын жана жеке кызыкчылыктардын таасиринен толук арылышы керек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти саясаттан ажыратуу керек. Башкача айтканда аны саясий партиялардын, идеологиялардын жана ар кандай кызыкчылыктардын таасиринен арылтуу керек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясий курал болбошу керек. Реформалар этап-этабы менен, мыйзамдарга ылайык жана мамлекеттик коопсуздук саясатынын артыкчылыктарын эске алуу менен ишке ашырылууда. Эгер структуралык өзгөрүүлөр мыйзамдык база, көзөмөл институттары жана ачык отчеттуулук менен бекемделбесе, анда бул коопсуздук системасын жаңылоонун башаты болуп калышы мүмкүн. Болбосо бул өзгөрүүлөр азырынча башкарууну борборлоштурууга багытталгандай көрүнөт, бирок келечекте алар чыныгы институционалдык реформанын башаты болуу потенциалына ээ. Муну алдыда кабыл алынган чечимдер көрсөтөт. Биз болсо детектор берүүбүздө бул процесстердин өнүгүүсүнө көз салып, талдап берүүнү улантабыз.